Говорит ТВда бүгін социалдық фондтың төрағасы Бақтияр Алиев. Бақтияр мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Сапар мырза. Ушу пенсия көтөрүлүүдө беле Кыргызстанда жарыяланды да. Ушу пенсия көтөрүлсө канча көтөрүлдү? Ошол жөнүндө түшүндүрө кетсеңиз. Сапар мырза, мен акыркы 4 жылдагы маалыматты берип кетпейинби? Ошо толук болуш үчүн. 4 жылдагы маалыматты бере турган болсом, мына 2020 жылы орточо пенсия 5700 сом тегереги болчу. Бүгүнкү күндө орточо пенсия 9200 сомдун тегерегинде. Мына 1 октябрдан көтөрүлгөндөн кийин пенсия 10500 болот. Орточо пенсия. Анан акыркы 3 жылда буюрса пенсия жакшы көтөрүп атабыз. 22 жылда ала турган болсок, 22 жылы пенсияны 33%га көтөрдүк. Бул пенсиянын базалык бөлүгү көтөрүлдү, камсыздандыруу бөлүгү 15%га көтөрүлдү. Андан кийин мына 2023 жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 38%га көтөрдүк. Ал эми мына быйылкы жылы болсо 3 жылдан бери президентибиз тапшырма берип келаткан ылдыйкы пенсияларды көтөрүлө деп. Бирок мүмкүнчүлүк болбой жаткан, биздики 3 жылдан бери көтөрүп келе жатып пенсияларды. Мына быйылкы жылы ошол мүмкүнчүлүк пайда болду. Ылдыйкы пенсиялардын баарын көтөрөбүз. Ылдыйкы пенсия быйылкы жылы 2 этап менен көтөрдүк. 1-июлдан базалык бөлүгүн пенсиянын баардыгыныкын теңедик. 3,5 сомдон ылдый пенсия жок болду 1-июлдан баштап. Ал эми 1 октябрдан болсо эң ылдыйкы пенсияны 6900 кылабыз деп атабыз. Мындан тышкары жалпы пенсионерлердин пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү 18%га көтөрүлөт. Бирок 1000 сомдон кем эмес деп киргиздик. Ошондо минимальный пенсия 1000 сомго көтөрүлөт. Ал эми жана 1-июлга чейин стаж биздики бүгүнкү күндө аял кишилерге 1-июлга чейин аял кишилерге стаж минимальный 20 жыл, эркек кишилерге 25 жыл болчу. Анан бизге 1 жыл стаж менен, 6 айлык стаж менен келгендер да болгон, пенсияга чыгабыз деп. Анан ал кишилердики 6 ай, 1 жыл, 2 жыл болуп калат, кээ бирөөнүкү 3 жыл болуп калат стажы. Алардыкы аз болгондон кийин стажы, пенсиясы да аз болуп калат. Анан ошонун баарын теңдеп 1-июлдан ошо 3,5 миңге жеткиздик. Мына эми эң ылдыйкы пенсия 6900 болот. Ошондо 1-июлга чейин 1000 сом, 2000 сом алып жүргөн жарандарыбыз, пенсионерлерибиз 6900 алып калат. Ошондо 1000 сом алып жүргөн кишиники 5900 кошулуп калат. Кээ бирөөнү 4900 көп эле кошулат да. Эми өйдөккү пенсиялар болсо, камсыздандыруу бөлүгү канча болсо пенсиясы, допустим, бүгүнкү күндө уже 10 миңден ашты пенсионерлердин жалпы басымдуу бөлүгү 10 миң сомдон ашык алышат. Мисалга ала турган болсок, мына 14 миң пенсия боло турган болсо, мунун 3170 бул базалык бөлүгү болот, мамлекет тарабынан төлөп жаткан, ага кошулбайт. Анан 200 сом минимально бул компенсация за электроэнергия деп коебуз. Ошол компенсация экөөнү алып салганда калган суммасына 18% кошулат. Мисалы, аныкы 11 миң болуп кала турган болсо, 11 миңге 1800, анан 1000 сом 180 болгондо 14 миң пенсия алып аткан кишиге 2000 сом пенсия кошулат да. Ошондо компенсация болгондо электроэнергияга, эмнеге алынып атат? Электроэнергияга. Ошого да токтоло кетсеңизчи. Мындай баягы жарды жалчы, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар да. Жалпы эле алып саласыздарбы же ошондо бир мындай критерийлер менен карап чыктыңыздарбы? Мисалы компенсация деп атпайсызбы? Компенсация болгондо баардык пенсионерлер эле ошо алынып калабы же мындай? Муну ал компенсация мындай болчу, тиги жана жашоо минимумуна жетпегендердикине 200 сомдон кошулуп берчи. Анан эми азыр баардыгыныкын жашоо минимумуна жеткизип аткандан кийин
мыйзамда ошондой каралган да. Эми бул жарыяланбадыбы пенсия көтөрүлдү депчи. Ошону пенсионерлер качан колуна тийип баштайт? Ушул айдын аягы качан болот? Пенсияны 10 октябрдан баштап алып башташат. Бизде почта аркылуу, анан банк аркылуу алат пенсионерлерибиз. Бүгүнкү күндө 80% банктар аркылуу алат, 20% почта аркылуу алат. 10 октябрдан баштап банктан алгандар алып баштайт. Андан ары региондордун баардыгын кошкондо 20 октябрга чейин алып бүтөт кошулган пенсиясын. 10 октябрдан баштап төлөп баштайбыз. Пенсиянын мисалы канча жолу көтөрүлдү? Мисалы быйылкы жылдын эсебинен. Быйылкы жылдын эсебинен 2 жолу көтөрүлдү. 2 жолу көтөрүлдү. Эми бул жалпы пенсионерлерибиздин баардыгы сезген жок. Биринчи көтөргөнүбүз 1-июлдан көтөргөнүбүз жанагы стажы жетпей калган, стажы аз болуп калган пенсионерлерибиздин пенсиясы көтөрүлдү. Анткени алардын базалык бөлүгү пропорционалдуу төлөнчү, толук төлөнчү эмес. Базалык бөлүгү пенсиянын 3170 сом. Кээ бирөөнүкү базалык бөлүгү стажы азыраак болгондуктан 2000 сом болчу, кээ бирөөнүкү 500 сом болчу, кээ бирөөнүкү 1000 сом болчу базалык бөлүгүчү. Ошол кишилердин баарыныкын теңеп 3170 сом базалык бөлүгүн 1-июлдан теңедик. Андан ары болсо мына 1-октябрдан эми дагы көтөрөбүз. Бактияр мырза, ушу базалык анан камсыздандыруучу дегенде пенсионерлерге түшүндүрүп коесузбу? Көпчүлүк түшүнбөй атат, бул эмне базалык? Пенсия бизде 3 бөлүктөн турат. Бул 1996 жылга чейинки период алынат. Анан 1996 жылы бизде жана персонифицированный учет кирген. Ар бир жаранга жана персоналдуу номер берилген. Ошондон кийин ким канча төлөсө, ошол экинчи бөлүгү 96 жылдан ким камсыздандыруу төгүмдөрүн кандай төлөсө, ошого жараша болот бул экинчи бөлүгү. Ал эми анан үчүнчү бөлүгү болсо бул базалык бөлүгү. Мамлекет тарабынан 3170 сом бардык пенсионерлерге мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Ошо 3 бөлүктөн куралат пенсия. Анан мурда бар эле да, мисалы 45 жаштан аялдар пенсияга чыгат, 55 жаштан депчи. Ошол өзгөрүлдүбү же ошолго да токтолдуңуз? Бүгүнкү күндө жана реформаларыбыздын алкагында бул жана бийик тоолуу шартта жашаган жарандарыбыз, анан жана отдаленный труднодоступный райондар деп коет. Аларга тийген жокпуз. Алар кандай алып жүрсө мурда 45 жаштан 53 жаштан мурда кандай алып жүрсө, ошондой эле алышат. Ал эми жана мөөнөтүнөн мурда алган пенсионерлерибиз бар болчу да. Жана аял кишилердики 35 жыл стажы болсо 55 жаштан чыга алат, эркек кишилердики болсо 40 жыл стажы болсо 60 жаштан чыга алат деген мыйзамыбызда бар болчу. Ошону жокко чыгардык. Бүгүнкү күндө бизде аял кишилер 58 жаштан чыгат. Обществону эркек кишилерибиз 63 жаштан чыгат. Анткени мындай досрочный пенсия деген бир да мамлекетте жок бул. Мисалга ала турган болсок, мына Казакстанда деле. Казакстанда мына аял кишилердики 60 жаштан кылды, эркек кишилер 65 жаштан. Ошол эле Россия Федерациясына ала турган болсок, Россия Федерациясы деле ошондой. Европада болсо аял кишилердикин 63 жашка, эркек кишилердикин 65 жашка чыгарды. 66-67ге чейин көтөрүп атышат пенсионный возраст. Биз ага тийген жокпуз. Биздики 58 жаш аял кишилердики, эркек кишилердики 63 жаш бойдон калтырды. Бактияр мырза, мисалы эч жерде иштебей эле жүрдү дейли. Анан ал киши жанагы сиз айткандай эле эң төмөнкү 6900 менен чыгабы же ага андан азыраак болобу? Ошону эгерде эч жерде иштебей стажы жок болсо, анда бизде Министерство труда и социальной защиты бар. Ошол жерден пособие алат по возрасту. Алар пенсия албайт, пособие алышат. Эгерде иштебесе. Пенсия албайбы? Пенсия албайт, стажы жок болсо. Буга чейин кандай болгон? Мисалы буга чейин ошондой эле, буга чейин деле ошондой стажы жок болсо пособие алат. Такыр, мисалы ичине иштей турган адамдар болсо алар пенсияга илинеби? Мисалы Илинет. жарым жыл иштеди дейли, Илинет.
Анан жанагы Азыр эми минимальный стаж мына 5 жыл деп киргиздик. Жыл сайын 1 жылдан кошулуп турат. Анан 2038 жылга чейин минимальный стаж 20 жыл болот. 20 жылдан ылдый азыркы реформаларыбызды алганда киргизди. Эгерде 2038 жылдан баштап 20 жыл стажы болбосо, уже пенсияга чыгууга укугу болбойт. анан бизде дагы баягы мурда Сооронбай Жээнбековдун убагында Туркияда иштегендер, Орусияда иштегендер кол коюлган да, ошол Туркияда иштегендер боюнча. Ошолор мисалы Кыргызстандан пенсиясын ала алабы? Мисалы Туркияда мыйзамдуу түрдө иштеп, бул жерден пенсия ала алабы же ал ишке аша элекпи? Ал келишимдин негизинде мурда кандай болчу? Мурда эгерде ал Туркияда иштесе ошондой эле төлөй берет. Камсыздандыруу төгүмдөрүн алар солидарный часть деп коет, ошол жака кете берсе эч кандай Түркия мамлекети эч кандай мындай обязательство алчу эмес да. Анан бул келишим түзүлгөндөн кийин бүгүнкү күндө Түркиянын жарандарында эле биздин жарандар Түркияда иштеп, ошол жерде 15 жыл, 20 жыл иштеген болсо, Түркиянын жарандарында эле пенсияга чыгууга укук пайда болот аларда Түркияда. Жана пенсиянын топтомо бөлүмү ошол тууралуу да түшүндүрө кетсеңиз. Пенсиянын топтомо бөлүгү эркек кишилер 1964 жылдан өйдө кармалат топтомо бөлүккө. Аял кишилер 1969 жылы төрөлгөндө өйдө кармалат возраст боюнча. Айлыгынан 2% кармалат. 27% кармалып атпайбы? 27%-ын 2%ы топтомо пенсиялык фондунан кетет. Бул топтомо пенсиялык фонддон 50 миңден ашык боло турган болсо, акчасы ипотеканын жана биринчи взноско ала алат, анан ипотека боюнча кредитин жапканга ала алат. Анан жүрөк оорулары, жүрөгүнө операция жасалган учурда ала алат. Боору пересадка, боор оорулар болгон учурда ала алат акчасын. Жана бөйрөк оорулары болгон учурда пересадка же болбосо гемодиализ алып аткан учур болсо, анда ал акчаларын алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Андан тышкары ПМЖга бөлөк мамлекетке кетип аткан учурларда алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана пенсияга чыккан учурда толук төлөнүп берилет суммасы. Ал мисалы каалаган учурда эле алабы же белгилүү бир мөөнөттө ошол акчаны алыш керекпи мисалы? Же сөзсүз эле бир адам ооруш керекпи же кандай? Жок, ошо айтпадым. Ошол эле учурларда ала алат, бөлөк учурларда ала албайт. Бирок ооруп келсе сөзсүз түрдө берген. Ооруп жана дарыгерлердин диагнозу коюлат, ошол диагноз менен келип туруп бизге арыз жазат, анан алса болот. Анан көп кишиге эле кызык да. Кыргызстанда эң көп пенсия, анан эң минимальный пенсия канча турат? Эң минимальный пенсия мына 1 октябрдан баштап 6900 сом болот. Ал эми эң өйдөңкү пенсия мындай айтайынчы мен 50 000 сомдон өйдө почти 800 1000ге жакын адам алат. 1000ге жакын. Ал эми баардык эле ошол чоң пенсияны эмелер, госслужащийлер, анан соттор, анан жана башкалар алат деп беришет эмеспи? Жок, андай эмес. Бул чоң пенсияны алгандар бул чоң компанияларда иштеп, айлыктары көп болуп, анан камсыздандыруу төгүмдөрүн көп төккөн адамдар. Көп учурда бул банковский сферада иштегендер, жана горнорудкаларда иштегендер пенсиясы көбүрөөк болот. Анткени алар камсыздандыруу төгүмдөрүн көбүрөөк төккөн. Бактияр мырза, ошо жана 2038ге деп элеңизби? Эми мындай жакынкы аралыкта алсак, эми ошол дагы пенсия көтөрүү пландары барбы жакынкы аралыкта? Мындан тышкары дагычы? Жакынкы аралыкта жыл сайын мыйзам боюнча биз индексация кылып турушубуз керек. Жылына 1 октябрдан индексация болот. Анан пайызын азыр 8%га көтөрөбүз деп атабыз кийинки жылы. Бирок биз ошо 7%, 8% деп киргизебиз, көтөрөбүз деп бюджетибизгечи. Бирок камсыздандыруу төгүмдөрү
канчалык көбүрөөк түшсө ошончолук көбүрөөк пайызга көтөрөбүз да. Анан мыйзамда жазылган канча пайыз инфляция болсо мамлекетте ошол инфляциянын пайызына көтөрөбүз да пенсияны. Демек баягы мамлекетте баягы өнүгүү болуп экономика өссө да пенсия да көтөрүлө берет экен да. Ооба, ооба. Пенсиялык фонд, социалдык фонд бул мамлекеттин экономикасынын күзгүсү да. Канчалык экономика өскөн сайын социалдык фонд ошончалык өсөт. Анткени айлыктар көтөрүлөт. Айлыктар көтөрүлгөнгө жараша соцфондко камсыздандыруу төлөмдөрүнүн төгүлүшү көбүрөөк болот. Дагы бир суроо да, Бактияр мырза. Кээ бирөө эми бул ар кандай айтып жүрүшөт да, кээ бир жерлерде мисалы баягы татаал аймактар барго, ошол жерден пенсиясын жоюп коет экен деген сөздөр да жүрөт да. Ошондой мындай пландар айтылды беле же барбы? Жок, андай пландарды жок, кандай айтылган да жок. Пенсиялар жоюлбайт. Бүгүнкү күндө кандай алып атышса, ошондой эле алат. Ошондой эле алат, Эми ошондо мисалы пенсия алыш үчүн эч жерде иштебегендер албайт экен да, жанагы неме боюнча. Эч жерде иштебесе, стажы жок болсо албайт пенсия. Мисалы Булар пособие алышат. Пособие алышат. Мисалы ошонун бир критерийлери барбы? Мисалы бир эле ай иштеп калды, же болбосо баягы жумуштан жаратылып же мүмкүнчүлүгү чектелип калды. Ошол киши дагы баягы пособияга айланып калабы? Эгерде стажы болсо, стажын тастыктап алып келе турган болсо, бизгечи 96-жылга чейин да көп учурдачы тастыктап алып келе турган болсо, биз пенсия чектеп берүүгө милдеттүүбүз. Рахмат, болду азыр. Кошумча жалпы 3 жылдык могу пенсия көтөрүүгө кошумча канча акча кетип атат деген ошондо айтып коюңуз анда. Ушу жалпы эле негизи пенсияга мамлекеттин эсебинен канча сумма кетип атат? Ошону жалпы могу 3 жылда пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 60 миллиард сом каралды, кошумча 60 миллиард. Бүгүнкү күндө кошумча 47 миллиард кетти бүгүнкү күндө. Баягы өкмөттө да айтылып атпайбы, чыгымдарды азайтыш керек депчи. Анан баягы сиздерде пенсионерлердин санын азайтып, ошондой дагы пландар болуп жатабы? Биз пенсионерлердин санын азайта албайбыз да. Биз кантип азайтабыз? Пенсионер ал пенсияга чыгууга укугу пайда болгондо, возраст жетип стажы менен ал кантип азайтабыз? Азайта албайбыз да. Мисалы азыркы күндө канча пенсионер бар Кыргызстанда? 1 октябрга пенсионерлердин саны 785 000. Бул көбөйүп турат, Жыл сайын көбөйүп турат. Акыркы өткөндө карап чыктык. Акыркы 8 жылда, почти 9 жылда акыркы почти 100 000 киши кошулду.